Yağ kayak ketedi. Yağ vardı, yelder vardı. Ana. Seler akış керек неме. Сел түшкөн Таян айылынын башчысынын айтымында бактыга жараша табигат кырсыгы адам өмүрүнө зыян келтирген эмес. Бирок тоолуу айылда сел коркунучу дагы сакталып турат. Андыктан алдын алуу иштерин аткарыш керек. Saat 4-5'lerde Möndür aralaş yağmur jağıp sel düştü. 10 hektar жерди alma börüktörдü bardığını, gorolarını güyüp gitti de. Ziyan öte köp oldu. Баткен районунун акими билдиргендей, Таян айылынын жогору жагына дамба куруу керек. Ал үчүн 5 жыл мурда долбоор кабыл алынып, бирок каражаттын бөлүнбөгөндүгүнөн иш токтоп турат. Муну биз дагы азыр дагы көтөрөбүз маселени. Ушундай жыл сайын ушундай табигый кырсык катталганда элге зыян келип атат. Ушул дамбаны куруп бүтүрүп бериңиз деп биз өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылабыз дагы. Селден айылды коргоо үчүн айыл өкмөтү долбоорду даярдап койгон. Бирок каражат өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бөлүнгөндүктөн дамбаны куруу жылдырылып келүүдө. Бизде министрликтин атайын титулкасында турат. Ошо өзүнүн баягы очередүүсү боюнча кезек менен ушул жумуштар жасалып келатат. Быйылкы жылга бул долбоор планга кирген эмес. Эгерде дамба курулса, коркунуч турак үйлөргө дагы көрүнүп турат. Ал долбоорду куруу жагы зарыл. Белгилеп өтсөк, Баткен районундагы 20 айылда сел коркунучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 15 айылда сел өтүүчү сайлар тазаланып, атайын тосмолор орнотулган. Бирок айрым айылдарда турак жайлар сел өтүүчү сайларга жакын тургандыктан алдын алуу иштерин татаалдатат. Кондуз Жорубекова, Абдырашид Саттаров, Алтын бешик жаңылыктары.